Кыргыз Республикасындагы коронавирус боюнча абал стабилдүү, коркунучтуу боюнча калууда. Көп региондордо бүгүнкү күндө ооруларды жана алар менен болгон байланышта болгон биздин жарандарды аныктоо боюнча иштердин баардыгы жүргүзүлүп, азыркы мезгилде ошол биз буга чейин аныктап, оорулуу киши менен контактта болгон, байланышта болгон деп, анан үй карантинине чыгарылгандардын арасынан азыр оорулар пайда болуп чыгып атат. Бирок ошол үй карантинде болгондордун дагы үй карантиндин режимдерин, эрежелерин сактоо боюнча маселелер курчпойдон калууда. Себеби дегенде кээ бир биздин ошо үй карантинине киргизген жарандар бүгүнкү күндө дагы ошолорду сактабай чыгып кетип, магазинге же болбосо өзүнүн чарба жумуштары менен чыгып кеткен күндөр, убактары болуп атат. Кыргызстанда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал туруктуу. Кооптуу. Нарын областында кырдаал оорураак. Бул тууралуу 18 майда президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда вице-премьер-министр, коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын жетекчисинин орун басары Кубатбек Боронов билдирди. Боронов вирус чуккан жаңы учурлар көбүнчө чет өлкөлөрдөн кайткандар жана чет жактан жүк ташыган айдоочулар арасынан чыгып жатканын айтты. Үй карантинине жайгаштырылгандар арасында эреже сактабагандар көп экенин кошумчалады. Мамлекет башчысы өлкө аймагында коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылышына жол бербөө боюнча эпидемияга каршы иш-чараларды күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Жалпысынан 18 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1216 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду. 827 бейтап айыгып чыкты. Булак Азаттык. Негизги курч абал бүгүнкү күндө калганы ушул Нарын областында курч абал боюнча калып атат. Коронавирус боюнча акыбал. Андан сырткары бизди бүгүнкү күндө абдан түйшөлтүп коомтотуп аткан нерсе бул бизде сырттан келген жарандарыбыздын ичинен чыккан оорулар болуп атат. Күндө сырттан жүк ташып келген жүк ташуучу унааларды айдаган биздин айдоочулардын ичинен чыгып атат күндө. Андан сырткары бизде мына Солилецк шаарында ошол чегарада Казакстан менен Россиянын чегарасында туруп калып автобус менен келген биздин жарандардын арасынан абдан көп оору чыкты. Бул бардыгы болуп 511 киши келсе, ал жактан ошонун ичинен биринчи чыкканда 55, кийин 3-өө бардыгы болуп 58 киши чыккан. Экинчи жолу кайра анализ алганда булардан дагы 43 кишиден чыгып атат. Ошо менен мына 100 кишинин тегерегинде ошол 500 кишинин 100 кишисин бүгүнкү күндө оорулуу деп чыгып атат. На сегодня есть вопросы, которые нас очень волнуют. Это обстановка Нарынской области. В начале Нарынской области немножко было действительно упущение. Из-за этого там, сами знаете, сначала в Пашинском районе, потом в городе Нарын вот такая обстановка сложилась. Но на сегодня мы отправили туда дополнительно специалистов во главе заместителя министра здравоохранения. И я думаю, что на днях мы здесь, то есть в Нарынской области, ситуацию исправим. То, что нас еще волнует, это те больные, которые каждый день находятся среди водителей, дальнобойщиков, которые ездят на больших грузовых машинах. Каждый день по одной, по два, по три, иногда бывает по 4, по 5 человек из тех водителей, которые заезжают через границы с грузом, мы определяем или находим больных коронавирусом. Те, которые к нам приехали, скажем, с Солилецка на автобусе, на 8 автобусах 511 граждан, которые приехали, из них на сегодня 101 человек оказались больными коронавирусом.